реформа жүргүзүү ушунтоосу менен Мыйзамдуулук сакталып, шайлоо өз убагында өтүшү керек. Бүгүн дал ушундай талаптар менен Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында ондогон кишилердин катышуусунда нааразычылык акциясы өттү. Алар жогорку кеңешке шайлоо мөөнөтү 2021-жылга жылдырылгандыгына каршы чыгып, парламенттик кайра шайлоону БШК белгилеген убакытта 20-декабрда өткөрүүнү талап кылышты. Эки ажоонун башын жеген 120 депутат, бүгүнкү ушул ызычууну кылган 120 депутат. Силердин эч кандай бүгүн отурганга моралдык укугуңар жок. 20 декабрда кайрадан жаңы элдин ээлегинен өткөн депутаттар келиши керек. Акциянын катышуучулары баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө да каршы. Алар талаптарын кагаз жүзүндө премьер-министрге жөнөтүү ниетинде. Эске салсак, 22-октябрда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Конституцияга өзгөртүү киргизүү, парламенттик шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык жогорку кеңешке шайлоо эмки жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү зарыл. Бул мыйзамды депутаттар бир күндө талкуулап, 3 окуудан шашылыш жактырып кабыл алып беришкен. Мунун бардыгы бүгүнкү күндөгү мүмкүнчүлүктөргө жараша жүргүзүлүп жатат. Азыр бардыгы параллель болууда. Бардыгы бир мунасага келиши үчүн 3 күн жүрдүм. Автор бирөө эмес, 10 чакты адам бар. Бул алдыга жылууга мүмкүндүк берген саясий консенсус. Азыр туңгуюкка кептелдик. БШК азыр иштебей жатат. Анын бир нече мүчөсүн президент чакыртып алды. Бирөөсү өз каалоосу менен кетти. Башкача айтканда, БШКда аны өткөрүү механизмдери жок. Биз бул кырдаалдан чыгышыбыз керек. Бул мыйзамга талдоо жүргүзгөн Адилет укуктук клиникасы анын юридикалык күчү жок экенин айтып чыкты. Биринчиден, жарандардын мыйзам долбоорун талкуулоого жана аны кабыл алууга катышуу укугу тебеленип, ал дароо 3 окууда кабыл алынганы баш мыйзамга ылайыктуу эмес. Себеби мыйзам долбоору кеминде 1 ай коомдук талкууда болушу керек эле. Президенттин милдетин ким аткарбасын, анын ыйгарым укуктары шайлоо аркылуу келген президенттикине караганда чектелүү. Мына ушунун өзү эле ал мыйзам Конституцияга түздөн-түз каршы. Шайлоолорду токтото туруу жөнүндөгү мыйзамды кабыл алууда процедуралык нормалар дагы одоно бузулду. Жарандар мыйзамдарды талкуулоого жана кабыл алууга катыша алышкан жок. Парламент жана өкмөт аны адегенде кеминде 1 айлык коомдук талкууга коюп, текстин жана негиздемесин элге ачык көрсөтүүгө милдеттүү эле. Бул алардын укугу эмес, милдети болчу. Мындан тышкары, юристтердин белгилөөсүндө 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттарына кайрадан парламенттик шайлоонун күнүн жылдырууга жана ошону менен бирге өздөрүнүн ыйгарым укуктарын дагы 7 айга узартууга баш мыйзам жол бербейт. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева бийлик алмашуудан кийин жаңы бийлик бутактарын мыйзамдаштырыш үчүн биринчи кезекте парламенттик шайлоо өткөрүш керек деп эсептейт. Анткени Конституция боюнча жогорку кеңештин мөөнөтү 5 гана жыл экенин, жаңы курамын шайлоону башка убакытка которууга уруксаат жок экенин эске алганда, 6-чакырылыштын ыйгарым укуктары 2 күндөн кийин 28-октябрда бүтөт. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бийлигинин легитимдүүлүгүнүн кризиси болуп жатат да. Башкача айтканда, бардык мамлекеттер, эл аралык уюмдар биздин бийликти тааныбай жатат. Ушул кризистен чыгуу керек. Бул кризистен чыгуунун эң негизги жана жападан жалгыз жолу болуп, бул Конституциянын жана мыйзамдын негизинде кайрадан жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо өткөзүү. Ошол себептен Бош айкомдун чечими толугу менен мыйзамдын негизинде болгон. Ушул кризистен чыгууга жасап жаткан шарт аракеттери катары баалашыбыз керек да. Эгерде шайлоону биз деген азыр жылдырсак же болбосо такыр эле башка мөөнөткө коюп койсок, бул азыркы болуп жаткан бийликтин легитимсиздүүлүгүн орчутат. Ушул кризистен чыкканга бизге чыкпай жана туңгуюкка алып келет да. Талаш жаратып жаткан бул мыйзамдын кабыл алынышынын мыйзамдуулугу эми Конституциялык палатада каралат. Юристтер аталган жогорку сот органына кайрылышты. Парламенттик шайлоону токтотуунун башкы себеби конституциялык реформа болуп жаткандыктан, учурда жаңы кабыл алына турган баш мыйзамдын долбоорун ким жазган, ал кимдин кызыкчылыгында деген суроону адистер ортого салышууда. Адистер легитимсиз жол менен кабыл алынган Конституция кийин иштеп кетээринен да күмөн санашат.
жаңы конституцияны, жаңы баш мыйзамды, коомдук келишим маңызындагы баш мыйзамды иштеп чыккандын ордуна биз кайра тескери жолго түшүп алдык да. Азыр дагы мурункудай эле бийлик бизге өзүнүн баш мыйзамын таңуулагандай эле, азыр жаңы бийлик дагы өзүнүн бир даярдаган долбоорун бизге таңуулап атат. Ал эми бул жогорку кеңештин азыркы жогорку кеңештин депутаттары бул буга чейин деле бийликтин баарына кул болуп берген. Булар азыр деле бийлик эмнени айтса, ошону кылып жаңы конституцияны кабыл алып берүүгө даяр болуп турат да. А бирок мындай тартипте кабыл алынган конституция эртеби кечпи ишенимин жоготот. Ал арада БШК парламенттик кайра шайлоо өткөрүү тууралуу чечимди жокко чыгарган соттун токтомуна каршы даттанаары белгилүү болду. Эске салсак, Бишкектин административдик соту Боршайкомдун 20-декабрда кайра шайлоо өткөрүү тууралуу чечимин 24-октябрда жокко чыгарган. Себеби БШКга каршы сотко Актив партиясы менен Адам укуктары жана демократия үчүн коалициясы кайрылган. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.